Бүгүн биздин үйдө бүгүн майрам. Себеби мен бүгүн Америкага жолдомо утуп алдым грин карта боюнча. Азыр ошону кантип утуп алгандыгым боюнча өзүм айтып берем. Ассаламу алейкум достор. Тынчсыңарбы, денсаулыктар жакшыбы, үй бүлө бала чакалар тынчпы? Мен эми грин карта утуп алганымдын жолдоруну, кантип утуп алгандарымды айтып берейин. Биринчи өзүм тааныштыра кетсем, мен Жалал-Абад областына караштуу Сузак районунун Барпы айылынын тургуну болом. Жашым 29. Бир уул, бир кыздын атасымын. Мен бул грин карта деп койдум. Америкада Эгембердиев Алмаз деген акебиз, байкебиз иштейт. Ошонун YouTube каналынан өзүнүн YouTube каналын кантип барганын Америкага. Анан ошол каналда Америкага кантип барганын, кантип иштегенин, баардык жашоосуну YouTubeга киргизип көрсөтүп, Американы көрсөтүп, иштеген иштерин көрсөтүп, ошондой кылып киргизет. YouTube'дан көрүп калдым бир күнү. Бир 2 айдай болуп калды окшойт. Анан каналына катталып, подписчик болуп, лайк, комментарий жазып, оюндарына катыштым. Ошол Алмаз абабызга чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ушундай оюндарды уюштуруп, акчалай сыйлыктарды берип, ошентип оюнунан акчалай сыйлыктарды утуп алдым. $50 утуп алдым. Бүгүн ошону алып, үйгө кичине майрамдап отурган кербезибиз. Ошол достор, каналга катталгыла, Алмаз аканын каналына катталгыла, лайктардан баскыла, комментарийлерди калтыргыла, силер дагы оюндарына катышып, оюндун жеңүүчүлөрү болушуңарды каалайм. Негизи Алмаз абанын каналы өтө пайдалуу. Мына Кыргызстандагы балдар, кыздарга да, мына Америкага барам деп жүргөн балдар, кыздарга өтө пайдалуу. Жакшы контент болуп атат десем жаңылышпайм. Себеби Американын шаарларын көрсөтүп, жашоо тиричилигин көрсөтүп, оюндарды уюштуруп, эң негизгиси тил үйрөтөт. Алмаз абабыз тил үйрөтүп, англис тилини үйрөтүп, мындай оңой жолдору менен үйрөтүп, өзү видео тартып, ошондой сабак өтөт. Ошол эң негизгиси, бизге пайдалуу нерсеси ошол, сабак өткөнү. Сабакты үйрөтүп, жакшы, маңыздуу, кыска, нуска сабактарды өтөт. Ошол сабактарды үйрөнүп, биз өзүбүзгө пайдалуу көп нерселерди алсак болот. Америкага кантип барыш керек, бүт видеолору бар. Баардык суроолорго, мисалы Америкага барам деген адамга баардык суроолорду алсак болот. Кантип барат, кандай жолдору менен барса болот, кантип иштеш керек, мисалы. Бүт баардык суроолорго жоопторду алсак болот. Себеби видеолору көп да. Анан мен буга чейин кыргыз блогер балдар, кыздар, балдарды көрбөдүм. Кыздар бар болчу. Америкада жүргөн кыргыз кыздар, блогерлер. Бирок ал блогерлерден, блогершалардан Алмаз абабыздын немесиндей көргөн эмесмин да. Алар оюн уюштурбайт, же болбосо кандай десем, тил үйрөтүп, өздөрү видеодон тилдерди үйрөтпөйт. Эми алар деле кантип барганын, ошентип ар ким ар адамдардан интервью алышат. Кантип келгенсиз, эмне кылгансыз деп. Бирок Алмаз абабыздай неме кылышпайт аларчы. Оюндар уюштуруп, ушундай уюштуруу жаатында андай эле эмес да алар. Бирок аларга деле рахмат, эми Американы көрсөтүп, кичине болсо дагы информация берет.
бирок алмаз абабыз өтө мындай ийне жибине чейин жакшы маалымат берет десем жаңылышпайм да. Ошондуктан достор, каналына катталгыла, лайктардан басып, комментарийлерден калтырып, өзүңөргө пайдалуу маалымат алсаңар болот. Деги эле жеке жашооңорго өтө чоң пайдасын берет десем жаңылышпайм. Анан Алмаз аба, ишиңизге ийгилик, сиздин үй бүлөлүк бакыт, бала чакаңыз менен тынчымаган жүрүңүз кайда болсоңуз дагы. Кызыл машкаңыздын астынан дайым шамалдар өтө берсин. Ошол дагы көрүшкөнчө достор, дагы Алмаз абабыздын грин карталарын утуп калган болсок, дагы кийинки видеолорго чыгып калабыз буйруса. Көрүшкөнчө саламатта калгыла. Нью-Джерсидеги эң чоң тракстаптын ичин көрүп чыгабыз. Ломбардия деген тракстап. Мол креслолор массажды аябай жакшы жасайт. Бул жака $1, $2, $3, $5 салып койсо болот. Массаж алгандан кийин жыргап каласыңар.
бізге азыр колпу керек болчу да. Жүк алганда колпу менен бек кичкирээк экен. 13 доллар 99 центтик колпуну алып коелу. Так, запаска дагы бир колп алып коечу. 2 колп алып коебуз.